Кылмыш фактыларды, жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түлікеева. Ичип алып, ичкен жокмун деп, тартипти бузуп, мойнун албагандар кийинки учурларда өтө көп кездешчү болду. Албетте, бул көрүнүш менен күрөшүүгө көп учурда тартип сакчылардын кыйла убакыттары керектелет. Муну түшүнгөн дагы бар, түшүнбөгөн дагы бар. Кантсе да жолдогу тартипсиздик менен күрөшүү улана бермекчи. Кайгул милициясынын ишинин кезектеги жыйнагы кийинки материалда. Романский орос. Бер оле. Достору ачкычты алып алып, катып алып берип атышат. Чип. Мас. Достун номери жок көрүп атсыздар, бир сыра. Жүлө ти достун көрсөтүп койма. Ичип жаткан сырасын катып алып, оозуна суу толтуруп алгандай сөз сүйлөгөн бала эсиңерге салсак, буга чейин да ТВ Кайгул программасынын 16-чыгарылышында да спирт ичимдигин ичип алып, колго түшкөнү чагылдырылган. Здесь спиртные напитки в машине находятся. Предоставите документы? Все, предоставлю. Конечно. Вот. Видите, данный водитель находится в нетрезвом состоянии. Можно вот сюда черновик напишите. Бумагу дай. Черновик напишите. Бумагу дай сюда. Спокойнее. Бумагу дай. Все, тише. Бумагу дай, блядь. Завтра өзіңер уят болады. Ақырын Да мне таспа. все были выборы. Есть такие поправки. Я сам являюсь реформатором Конституции, да? Ну что ж ты реформатор, а напился? Анда атайды жанында бир кыз коштоп жардам берип жүрсө, бул жолкусунда дос баласы жардамчы болом деген. Анысы да келип алып, тартип сакчыларга уна меники деп ачкычын катып алган дешет кайгылчылар. Айтсак, мунусу да алгач келип алып, укук коргоо органдарында иштейм деп мактаныптыр. Бул айткандарын тартип сакчылар да тасмага түшүрүп алышкан экен. Байкеси. Эсеңиз, Байке. Блин, Байкеси. Я клянусь, любойдан сураңыз. Пятницу приказ вышел, блин, опергеч. Блин, елки-палки, мына мамасы деле. Чинара, Иманалиева. Поликлиника МДД иштейт, мамасычы. Ну чу, елки-палки. Иштесин эми ана, мас болуп алайды өзүндө. Жок, Байкеси келбейсиз. Кучактабаңыз мындай. Жок, кучактабай. Блин, серьезно говорю. Бугу ауырга нан урсун. Мында отуруп туруңуз сиз. Байкеси. Болду. Байкеси, меня. Это моя машина, причем тут он, да? Я вот Кто клянусь. управлял? Он. Вот и все. Моя машина, елки-палки. Что за прям вот это, да? Пожалуйста. Блин, хоть дежурку позвонить, хоть кому позвонить, начальнику. Мында алысыраак турчу. Я понимаю. Жаман болот там алкоголдон. Хоть кому, Аламинский РУД позвоните. Акжолтоев Азимбек. Базай, атай. Сүйлөшүп бүттүңбү атай? Товарищ лейтенант. Я сам приказ вышел, елки-палки. Атай жүр. Отурганда эмне беле бас кет. Колун тартып. Ауырга 5 күн болду. Пятницадан ауырга приказ чыкты деп атат. Чипованный ключ алып, бул ат койду досу. Мас. Аз тасып үчүн мында роуда алып барат. Мен ауырмын деп аттым эле. Алло. Вот, мондай ойнап публика ойнойсуңбу? Жакшылап. Тартип сакчыларды көзгө илбей, баш ийбестик көрсөткөн эрлер мынтип бат эле жашынып калышты. Кандай болбосун, айдоочусунун спирт ичимдигин ичкендиги тастыкташып, ачкычты катып алышкандыктан ордуна унааны жүктөп кетүү үчүн эвакуаторду чакыртышты. Чё у меня снимают? Я не водитель, вот, Атай, вот водитель. Он стоит же, водитель же, я при чем? Ключ-то как каптан, айтып чипти. Руки не держи вот так. Я ничего, я пассажир, елки-палки. Ачкычта каптан. Ну, пассажир, Ачкычта. Один даже аура работает. Баламидин, да? Нет, да? Нет, да? ты чё? Я. Или аферистин? Держите, пожалуйста, я не водитель, говорю, елки-палки, вы за что? Вот он же говорит, он водитель. Ключи где? Ты же взял. Я откуда знаю? А в чем проблема? Я водитель, потеряли ключи, все. Потеряли ключи? Да, потеряли. Сотрудник. Кто за рулем был?
Твой друг за рулем последний раз сидел. Нет, я сидел последний раз. Заводил. Нет, Он нет, нет, заводил. нет, 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 последний раз я сидел. Он за рулем ездит. Я сюда приехал на машине, Че мне? а за рулем был сотрудник ППС, вот, ну, ГАИ. Потеряли ключи? Они даже твои ключи не трогали. Нет, они не трогали, это ключи этот... Я же не водитель же. Атайдын жанындагы досун да бейбаштык менен шектеп, анда алдын ала ичип ичпегендигин тастыктоо керек болду. Өзүн Аламедин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери тааныштырган жигит ичкери кирип да нааразы болуп жатты. Я при чем? Фамилия. Я не водитель, девушка. Я как тебе сотрудник, как законное лицо спрашиваю. Фамилия как у тебя? Я не водитель же. Не, хорошо, не водитель. Не трезвым состоянием, алкогольное опьянение находится, да? В общественных местах. Украл ключ. Қатып қойотасың ачкычты. Да я елки. Ачкычты қатып қойотасың. Мен сен алып мен хулиганствоменен отырып тұрсаң жаққа. Қандай че? Ошондой эле примом сага. Я Фамилия что, ким? не имею права рядом сидеть, что ли? в машине? Фамилия ким? При чем ты? Фамилияң ким деп атам мен сени? Я что, не имею права в машине сидеть? Фамилия? Рядом, что ли? Фамилия ким? Я что сделал? ДК, я что сделал? Нет, вот что я сделал? Я что, водитель что ли или что? Нет, я что, водитель или что? Они имеют право, фамилию свою. Не, ну я что сделал? Скажите, вот, я кого что-то избил или что там, я не знаю, вот. Ты мне нафига снимаешь, вот скажи. Я что сделал? Я прошел, я... Работает жена. Чүйдө ауылдамында. Представляет себя вот. Не буду я не водитель же, ну елки-палки. Я водитель, а ты хочешь? Ты я водитель, нет? Нет, ты машина отырып отырасың. Нет, ты скажи, я водитель, нет? Үйлөйсүң? Нет, ты мне скажи, я водитель, нет? Ты же со мной учился в Еврокадемии же, елки-палки. Я и с ним учился в Академии. И он у меня в эфире. Давай, отказывайся, там не надо. Текшерүүлөрдөн өтүүдөн баш тартты. Андыктан алыстан келген жит жана өзүн алып жүрүүсү менен аныктап көчөнү көздөй чыгарышты. Не дай бог там что-нибудь с парковки, что-нибудь там, автомат сломает коробку, да? Отдай. Балдар кандай аракеттерди көрүшпөсүн унаасы эвакуаторго жүктөлүп, тез эле айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Бул жактан да Атай ачкычты жоготтуңар деп туруп алды. Продаю или покупаю, дедим, не дедим? Я ее взял. Взял? Ну, мы же приехали, за рулем же был ваш сотрудник. Когда мы задерживали, это же был. Я. Машина включенная же. Правда? Я за рулем был. То что, да, чипты ключты алганда жок. Чип лежал вот. Лежал вот и вдруг и взял, оказывается. Нет. Унаасы камалып, Атайга тийиштүү протокол толтурулду. Бирок биринчи жолкусунда эле Атайдын жанында өздүгүн тактоочу документтери болбогондуктан, ал эми өзүн кызматкермин деп тааныштырган досун бейбаштык менен шектеп, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Добро пожаловать. Ичкери киргенден кийин гана балдар тынчый түшүштү. Айдоочу болгон Атай улам үйүнө чалып документтерин издетсе, жанындагы досу тартип сакчылардан кечирим сурамыш этип жүрдү. Албетте Атайдын документи келбей, ал эми досун эч ким кечирбей, экөө тең Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында темир эшиктин артында калышты. Мен эме байке. Вот жогорку кеңеш депутат, яғни Атай Лексусов Лексин. Вот депутат. Вот депутат. Камерага тарткыла. Бул айдоочунда кайгыл милициясы иш учурунда токтотуп текшерүүгө алышкан. Анан спирт ичимдигине шек жаратып, наркологияга алып бармай болушат. Бирок алгач баш бергиси келбеген айдоочу өзүн депутат деп тааныштырган көрүнөт. Мен маспын сизге. Ак үйдөн маспын. Пьяный катает в городе. Удостоверенность. Көргөзсүңүз. Көргөзүңүз удостоверенность.
Дамир Абдылдаев аттуу айдоочу бирок депутат эмес эле, онкологияда иштеген дарыгер экен. Тартип сакчылары менен айтышкан жок. Болгону баш ийбей жатты. Наркологиядагы тийиштүү текшерүүдөн да өтүүдөн баш тартып койду. Андыктан адаттагыдай жыт менен өзүн алып жүрүүсүнөн тыянак чыгарышты. Ешкіден жоқ. Сағап үйіңізге жеттіріп қоғым. Еч қорқпаңыз, отырыңыз. Мен сізді үйіңізге жеттіріп қоғым, аты қайда әлбет сатып мас. Сүрін сүзіп алсыз кімден олыңыз. Держите. Я отказываюсь. От прохождения экспертизы отказываюсь. Да садись. Пойдем на улицу. Будем говорить. На улицу? При всех будем говорить. Держись, багер. Тюмсен. Спирт ичимдигинин ичкендиги тастыкталган соң айыпына токтотуучу жайына сапар алмай болушту. Бирок айдоочу байке эмнегедир өзүм рулду башкарам деп жатты. Байке, мындай кылабыз. Азыр сиз бизге баш ийбесеңиз, бизден чакырып сизди машинаға күч колдонуп калабыз. Яка мен отурам байке. Мен сизди үйүңүзгө жеткирип коем, эч жакка апарбайм. Үйүңүзгө адресиңизге жеткирип коем. Азыр сиз масабалын айдап бизенге ДТПга попал болосуз. Тиянан отурсаңыз, азыр ДТП болгон жок. Эми отуруңуз, мен сизди жеткирип коем. Мына, күлүүчүңүз менде, документиңиз менде. Сиз коркпоңуз. Отуруңуз. Пассажир тиянан отуруп алыңыз. Менин да сиздеги окшогон стажым бар. Сизге окшогон водитель. Жок, яка болбойт. Подожди. Аккуратно. Все, мен өзүм Мемет ком. Айдоочу унасын тапшырып берди. Протоколдорго жана түзүлгөн актыларга кол койбосо да тынч отуруп берди. Андан соң унаасынын документтери жана ачкычы ага тапшырылып, тартип сакчылар аксакалга такси кызматын чакырып берип, үйүнө жөнөтүштү. Вот такси. Хорошо? Да. Садись. 1000 мелочей. Его телефон есть, жена встречает. Да, до свидания. Завтра Свердловская кошка. Машина эшигин ачып берем, акырында отуруп туруңуз. Келиңиз. Машинага отуруңуз. Эки унаанын катышуусу менен жол кырсыгы Ибраимов менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Анда Honda Stream үлгүсүндөгү унаа светофордун кызыл өңүнө токтоп турган Mercedes үлгүсүндөгү унааны аркасынан келип сүзүп, андан ашып көчөлөрдүн кесилишине келип токтоп калган. Күбөлөрдүн айтымында Honda унаасынын айдоочусун чыгарганда мастыгынан бутуна тура албай жерге жатып алган. Я стоял на том светофоре, автомашина вот Honda, она проехала на красный свет. И как бы вот Mercedes, он стоял на красном свете, на стоп-линии, получается, ближе туда. И автомашина Honda, она даже не осталась, без тормозов она поехала и врезала в заднюю часть Мерседеса. А потом туда-сюда отъехала, да? А потом она уже сама по себе отъехала, пацаны подбежали уже, помогли его, вытащили. Он водитель Honda, пьяный. Honda унаасынын айдоочусу масабалда экенин текшерүүсү эле көрүнүп турду. Ордуна алгачкылардан болуп келген кайгыл милициясынын экипажына да мага тийишпегиле деп улам айтып, жоопкерчиликтен качууну көздөгөндөй болду. Мен bir kızımı da ben Байке, андай чол ойдойсуз бе? Чол ойдойсуз бе? Çıkarak temadı. Yo men rezervliyorum. Кимге резерв? Bilmem ben. Mesela şaştı tutup çağırışkan. Yol otuyla Байке, adam sussun yol otuyla. Seninle kırılsın mı? Aldı teşviğinde bana güveniyor. Каяк жашайсыз Байке? Жашаган жериңиз каякта? Иә. Senin reyadında. Oşanda jağıları çıkmış. Anan ki проблемалар чечебизде макырында. Тез жардам кызматы да чакыртылган. Акалатчандар келип, Honda унаасынын айдоочусун жана Mercedes үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу менен жүргүнчүлөрүн бир сыйра карап чыгып, катуу жараттар жок экенин аныктап берип, жардамга муктаждарына жардам берип, кайрадан тартип сакчылардын колуна тапшырып беришти. Sana da neme gerek. Şu taki bayağı жазган немен керек.
Эптер мынаны алдынан тоқтатып қойды, анан кейін бір бәле қылып тұрдың емес дедік. Анан кейін ойланамызшы. Хорошо. Документтеріңіз қайда қазір? Документтеріңіз қайда, Веге? Документ мен не самам солай. Не істедіңіз, айтыңыз. Жаңа машинаны орнына қойып қоймайсың. Қайда жасайсың, Веге? Айтты. Жоқ, азыр мүмкін деді мен. Нормально деді. Машина сөйт, жолға шығып тұрсыз. Мындайрақ тұрсаңыз. Сізден мақсат. Сізден жолға шықпаңыз тұртпаймын мен. Болғанда ғана өзім тауып оламын. Сіз бірінші емет тұрыңыз да. Қойғандан кейін ключін алып кетіңіз да, тұрып тұрыңыз. Давай. Қайда тұрасыз, Веге? Мұнан алдына қойып қойғанда. Не қыласың, светофорды? Тұрып тұрыңыз кішіне. Жоқ, серьезно. Жоқ, тұрсаңыз, серьезно, тұрып тұрсаңыз, Байке, мұны тұрып тұрсаңыз. Жоқ, машин темірсің, жоқ темір. Сен келет. Байке, түсініп отырмын. Айттым ғой. Азып қойыңыз. Жоқ, менің алып келдің ем. Сізді машинадан жанып тұртыңыз, біреу бірдеңесін ұзап кетпесін. Жоқ, машинаны бұрып қойдың, онда ғанан кейін ключі бар. Наверное. Ключ қақта. Бекітіп қойғын. Ключ қақта. Ішінде орыс. Документ бар бұл? Бұрып қойдың. Документ. Honda унаасынын айдоочусу тартип сакчыларды сүйлөшүүгө чакырып отуруп жыйынтык көрө албай, анан светофордо туруп жабыркаган унаанын айдоочусуна басып келди. Бирок эмнегедир жол кырсыгына аны күнөөлүү катары көрүп жатты. Салам алейкум. Все-таки ты знал, все-таки меня спешили, все-таки на роддом. Это точно? Ты знаешь, все-таки ты обогнал, наверное. Я знаю, я тоже шофер. Это нехорошо получается. Сколько мы ждали этих, блин, сколько ждали. Ты крутой себе, оно что? Тысяч перебора. Джоушен, ну ладно, машина этот, барахло, ты знаешь. А это женщина, ты знаешь, зачем так? Какая женщина? Зачем спешишь так? Ничего, так. Мы пятый ждали, пятку ждали, блин. Кырсык болгон жердин картасын чийип алышып, эки унаа тең жүрүүгө жараксыз болгондуктан эвакуатор чакыртылып, жүктөлүп, айыпына токтотуучу жайына алып кетишти. Айтсак, Мерседестин аркасынан сүзгөн учурда анын багы тешилип, күйүүчү майы да куюлуп жатты. Эки айдоочунун тең өз кезегинде наркологияга алып барып, ичип-ичпегендигин тастыктоо керек болду. Мерседестин айдоочусу түтүкчөнү үйлөп, соо экендигин тастыктап берсе, Хонданын айдоочусу баш тартып койду. Бирок кантсе да акылатчандар ичкендигин тастыктап берип, экөөнүн тең мындан ары тергөөгө алып кетишти. Алдыда издөөгө алабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдарыңыз болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан 1985 жылы туулган Жылдыз Бектурсуновна изделет. Сыргаева Жылдыз үстүбүздөгү жылдын 21 май күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон тайынсыз. Бою 165-170 см, чачы кара, мурду кырдач, орто дене түзүлүштү. Кийген кийими кара түстөгү жемпир, кырында жашыл сызыкчасы бар боз өңдөгү спорттук шең. Бутунда сирең өңдүү жайкы бут кийим. Өзгөчө белгилери: оң көзү кыйшык, шизофрения оорусу менен жабыркайт. Сыргаева Жылдызды көргөн билгендер болсо 0705 45 05 53, 0553 10 24 65, 0312 35 26 05, 0555 01 25 21, 0708 52 37 35 телефондоруна байланышка чыгууңузду өтүнөбүз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.